Всем ассаламу алейкум. Biz Fumes'te очередьте turabız. Keç 8'de kelgemiz, 9'da kelgemiz. Adam көп. Очередьке туруштагы оңой эмес экен. Түнү менен отурдук. Азыр 8'den 30 өттү. 9'da açılат экен, отурабыз. Тамактан олайлы деп. Дальше көрөбүз. Туугандар, Фумес тушта. Бул жерге келсеңиздер, мына эшикке киргенде түз барсаңыздар, перевод, нотариус, в общем, бар экен. Сиздерге через компьютер юристтер толтуруп беришет экен. Хозяиндын данные же болбосо хозяин менен келсеңиздер, баарын тууралап беришет экен. Эмнеге дегенде сиздер ал жакта өзүңүздөр толтурсаңыздар, Фуместе ката кетип калышыңыздар мүмкүн. Ката кетсеңиздер кайра очуруңуздар жоготосуздар. В общем, ушундай. Тушка барып 400 рубль экен айткандай. Бүт барын даярдап бериши. Ошо менен турула аласыздар. Фумес. Бул жакта жанагы айткан здание эшик. Көрдүңүздөр? Кому-то жардам тиет деген ойдобуз. Троицк, 20 атты Октябрьский проспекте. Фумес. Так, туугандар. Паспортты алмаштыргандан кийин Фумеске бардык. Хозяинибиз, досубуз Московскийде тургандыгы үчүн Внуково ушул тарап, ушул округ Троицктан коюлат экен. Троицкка бардык. Ал жерден Фуместен бизди кайра ушул Московскийге жөнөттү. МФЦга, мои документиге. Бул жерден сиздер паспортуңуздарды алмаштыргандан соң мои документиге келип, миграционуңуздарды өткөрүшүңүздөр керек экен жаңы паспортко. Андан соң барып ФМСтен кайрадан койсок болот экен. Биз бүгүнкү күндү жоготтук. Биз бул жерге келген менен руководствонун убакыт сааттарыны берди. Понедельник 9'dan 3'e чейин, вторник 3'ten 8'e чейин. Короче, черезден bir gün 9'dan 3'e чейин, bir gün 9'dan 1'e чейин, bir gün 3'ten 8'e чейин иштешет экен. Ошол гана кишилер, адамдар карайт экен. Регистрационный учет боюнча. Так что имейте в виду, кому-то кереги тиет деген ойдобуз. Ставьте лайки. Эфирди ушун менен аяктайбыз. Эртең саат 3'төн 8'e чейин келип миграционуңузду алмаштырып, дальше барып регистрацияга коебуз.